Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Бүгүн 6 март 2022 жыл. Мына ушинтип биз Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун жазгы сериясынын биринчи туруна дагы жетип келдик. Жаңы түзгөн айлампа боюнча Баймат Калмаматов жетектеген команда телекөрүүчүлөргө каршы ойногон келишкен. Мына бүгүн биринчи тур жакшылыктын башаты дейлик. Жаздын биринчи айы, биринчи жумасы, аба ырайы да жылып, айтор жакшылыктын бир жишан деп туралы. Баймат мырза, биринчиден капитан болушуңуз менен клубтун атынан мен сизди куттуктаймын. Капитан болуу бул чындыгында жеңил иш эмес. Капитан бул башкаруучу. Ошол да капитан өтө тапкыр, сезимтал, зээндүү, кургазор кенен, идеологиялык жактан да мындай бир ышкан бир адам болуш керек деп эсептейм. Менимче бул сапаттар сизде бар. Анда эмесе телекөрүүчүлөр менен амандашканча сизге эки ооз сөз берейин. Маанайыңыздар кандай? Оюнга даярсыздарбы? Баймат мырза. Ассаламу алейкум оборчу, ассаламу алейкум телекөрүүчүлөр. Команда оюнга даяр. Буюрса маанайыбыз жакшы. Жакшы ниетте оюнга көргөзөбүз деп ишенип турабыз. Капитан болуу жоопкерчилиги кандай сезип атасыз? Мындай. Бардык жоопкерчиликти өзүм мойнума алып турам. Кичине бир аз сүрдөп турабыз. Капитан сүрдөбөш керек. Сүрдөбөш керек. Капитан сүрдөбөш керек. Анда команда бир ийгилик каалап коелу. Бул командада урматтуу телекөрүүчүлөр жакшы мүмкүнчүлүк бар. Анткени команда расмий түрдө Премьер лигага чыгып алган. Бүгүн Премьер лигадан жогорку лига үчүн команда ойнойт. Бул өтө жакшы шанс. Ошол шансты команда жоготуп албаш керек. Мына ушул жазгы сезондо бир топ командалар ойноо мүмкүнчүлүгүн ажыратылды да. Сиздерге мындай шанс келип атат. Ушул шансты Баймат мырза жакшылап кармап калууга аракет кылыңыздар. Немесе урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарды биз экранга көңүл буруп чакырабыз. Биздин даректерде жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, жазып алсаңыздар туура болот. Биздин дарегибиз каттар үчүн Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман Ордо теле оюна деп жазыңыздар. Facebook'та Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Ошол жерге кат куржунга жазыңыздар, катталыңыздар. Instagram'da Билерман астыңкы Ордо деген биздин расмий баракчабыз бар. Ал жака да катталып суроо жөнөтүңүздөр. Жана Билерман чекит ТВ күчүкчө mail chekit.ru биздин электрондук дарек. Мына ушул даректерден сиздерден суроо күтүп ала бермекчибиз. Биздин башкы өнөктөш Барбол. Барбол кондитерлик фирмасына чоң рахмат. Актив дизайн полиграфия жана жарнак борбору сиздерге ийгилик каалайт. Auralux массаж академиясы барыңыздарга чын ден соолук каалайт. Йома бургер эң мыкты бургер жана Легенда Век окуу борбору барыңыздарга жакшы маанай жана ийгиликтерди каалайт. Эсеп 0-0. 0-0 биринчи раунд. Биринчи раунд. Кудайым буйрса, Ош шаарында биз мектептер аралык акыл таймашын өткөрүү алдында турабыз. Биринчи раунд Супер Блицтен башталды. 3 суроо 20 секундадан. Мен жана сөз аягына чыгып коеюн. Ош шаарында ушул март ичи биз мектептер аралык акыл таймашын өткөрөбүз. Жаш интеллект коомдук фонду менен биргеликте жалпы байге фондусу 100 000 сом бөлүндү. Бул долбоорго жана Ош шаары бүткөндөн кийин башка аймактарга биз өтөбүз. Бул да болсо окуучулар арасындагы интеллектуалдык кургазор кенен окуучулардын башын бириктирүү, китеп окууга жакындаштыруу, мугалим менен окуучунун ортосунда сый мамилени күчөтүү
жана биз ушул билимди окуучу, келечекти куруучу деп атайын долбоор негизинде түздүк. Кудайым буйрса мен ойлоймун, бул Кыргызстанга бардык областтарында биз өткөрүүгө аракет кылабыз. Блиц раунд. Урматтуу билермандар. Мамлекеттик тууну авторлордун бири, ал жерде 5 автор бар. Аны барыңыздар билесиздер. Алар Элдар Айдарбеков, Бекбосын Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Матаев, Маматсадык Сыдыков. Ушул 5 автордун негизинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу 1000ге жакын сынактан жеңип өткөн. Ушул азыркы биздин туубуз. Ушул туунун авторлорунун бири этнопедагог, маркум, көзү өтүп кетти, Сабыр Ифтаровдун ушул тууну иштеп чыгуу боюнча түшүндүрмөсүндө мындай деп эскерген жери бар. Бизде желектин түсүнө токтолууда 3 негизги булакты чечүүчү рол катары карадык дейт. 3 негизги булакты. Биринчиси Элдик Санжыра, экинчиси Манас эпосу, сиздер үчүнчү булакты таап бериңиздер. Ушул 3 булакка карап туруп анан туунун түсүн азыркыдай кылып ойлоп чыгышканда 20 секундда кетти. Бул жерде баягы түндүк башка немелерди коюп атпайбы? Санжыра болуп атат, Манас эпосу кетет, басып өткөн жалпы. Болбосо адам тарыхтагы кандуу согуштар балким ошол башыбыздан өткөн да. Кызыл эркиндик. Жок, бул жерде болбосо башка мисалы бул жерде 40 баягы Нурду бул баягы Манастан алынган 40 уруу же 40 уруу же 40 немеге алынбаш. Санжыра деп түндүктүн эмеси дагы эмне кетишим керек. Баймат мырза, ким жооп берет? Команданын атынан Ерсултан жооп берет. Урматтуу алып баруучу, команда менен келишип биз бул жерде желектин түсүнө маани бердик. Түсү деп. Түс бул кызыл түс эркиндиктин белгиси. Үчүнчү негизги булак сиз ошондо эркиндик деп эсептейсиз. Эркиндик. Ооба. Эркиндик боюнча. Жооп калат. Караңыздар, желектин түсүнө токтолууда 3 негизги булак чечүүчү ролду ойноду дейт. Элдик Санжыра, Манас эпосу. Үчүнчүсү бул реалдуу тарыхый чындык дейт. Реалдуу тарыхый чындык. Элдик Санжырада талаш тартыштагы кайсы бир деңгээлде болушу мүмкүн. Манас эпосу дагы эпос катары кайсы бир маселеде реалдуулуктарда бир нерселерди далилдей албай калышы мүмкүн. Үчүнчү булак катары биз реалдуу Кыргызстандын тарыхый жашоосундагы чындыктарды алдык деп атат. Реалдуу Кыргызстандын тарыхый окуяларынын негизинде түскө токтолуп дейт. Бул кайсы окуялар? Барыңыздар жакшы билесиздер, Кыргызстан тарыхында кандай окуялар болуп өткөнү. 2 суроо калып кетти, дагы чыгууга байланыштуу. Биз ушул жерден токтотобуз раундду, билесизби? Бирин ойлойсуз. Oyun ulantılат. Экинчи раунд. Экинчи раунд. Мен ушул экинчи блиц раундда кийинки суроону мен анан ордого суроо берем. Ордого берем. Асылбек Камчыбеков Кызылкая шаарына сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Бүгүнкү күндө жер шарында адам баласынын саны күндөн күнгө көбөйүп баратат. Мына ошондуктан Гонконгдо жерди үнөмдөө максатында 20 жылдан бери көп кабаттуу үйлөргө байланыштуу бир мыйзам кабыл алынган. Сиздер, урматтуу команда, ал кандай мыйзам экендигин таап бериңиздер. Кетти минута. Ар бир жашоочу өзүнүн жашаган кабатын салык төлөйт. Салык төлөшү мүмкүнбү бул жерде? Бул жерде салык квадратына чектөө киришкен эмес. Башында эме кылыш акча мисалы эс алуучу жайларды деле же бактарды агарып өстүрүп атышат тамында. Жок. Бактар башка алар ошол ар бир мамлекет өнүгөт болуш керек деп. Башка эме болушу мүмкүн. Жер деле экономдуу. Жер
үнөмдөгөндө турак жайды көп кабаттуу кылып үнөмдөп атат. Андан сырткары мисалы жер эгиндерине дагы жер көп жер кетет да. Тамында дагы эме кылышат го. Бактарды же болбосо бассейндерди эс алуучу эмелерди курат. Да. Мисалы буга чейин таандарында өсүмдүктөрдү өстүргөнгө мисалы же бак кылганга уруксат жок болуп кетсе, уруксат берген көп кабаттуу үйдө турганда бир адамга берген эместир. 2-3 адам жашаш керек. Уруксат берген жөнүндө мыйзам чыккан болушу мүмкүн. Уруксат берген болсо азыр. Байбат мырза. Мадина жооп берет. Мадина. Жерди үнөмдөө максатында көп кабаттуу үйлөр Адам баласынын саны көбөйүп баратат. Суроолор айтылып өттү. Демек, кандай мыйзам кабыл алыш мүмкүн Гонконгдо? жерди мисалы турак жайдан сырткары эгин талааларына же болбосо бир көңүл ачуучу жайларга, эс алуучу жайларга дагы керектелет. Буга чейин мисалы уруксат жок болгон болсо, ошол көп кабаттуу үйлөрдүн тамында эс алуучу жайларды курганга же бир бактарды өстүргөнгөчү эми ошондон баштап уруксат бергендиги тууралуу мыйзам кабыл алынган болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. 20 жылдан бери дедим, мен акыркы 20 жылдан бери ушундай көп кабаттуу үйлөр боюнча мыйзам иштеп келе жатат дедим. Туура жооп. 20 жылдан бери Гонконгдо 30 кабатка жетпеген үйлөрдүн курулушуна тыюу салынат. Тагыраагы үй кура турган болсоң, 30 кабаттан жогору курушуң керек. Анткени адам саны көбөйүп атат да, аларды үйлөргө жайгаштырыш керек. Бул мыйзам болчу. Мен көп кабаттуу үйлөрдү айтып өттүм. Балким силер көп кабаттуу үйлөрдүн кабатын көбөйтүш керек дешиңиздер керек эле да. 2-0 азырынча. 2-0. Асылбек Камчыбеков телекөрсөтүү тарапка бир упай алып келди. Премьер лигадан жогорку лигага аракет кылып жатат бүгүн Байматтын командасы. 3-чү раунд. Бул суроо турган билермандарда кимде бар эле жообу? 1, 2, 3 билерманда бар экен. Ордо үчүн суроо. Ойнойлук ордо. Команда бир аз акылын, ой пикирлер бир жерге топтолсун. Меме алсын, өздөрүнө келип алсын акылы. Урматтуу ордо, 30 секундга гана убакыт берем, анткени бул билис болчу. Мамлекеттик желек жөнүндө суроо берем дедим. Башында мамлекеттик желектин түсү көк түстө болсун деген сунуш кирилген. Депутаттар арасында талаш-тарыш чыккан. Ушундай сунуш киргенден кийин айрым депутаттар көк түс Кыргызстандын айрым региондорунда аза күтүү түсүнө байланыштуу болгондугу үчүн, көгү бар экен тигүү деген сөздөр бар го. Бул түс аза күтүү түсүнө айланып кетпесин деген жүйөнү эске алып, анан 2 түскө токтолушкан. Көк жана кызыл. Депутаттардын кароосуна 2 түс коюлган. Жана натыйжада кызыл түс колдоого, көпчүлүктүн эмеси менен колдоого ээ болуп, кызыл түс расмий түс болуп калды. Эми сиздерге суроо. Кызыл түс колдоого алынды парламентте. Бирок эксперттер, айрым эксперттердин талдоосунда буга дагы бир башка нерсе себеп болгон дейт. Кызыл түстүн колдоого алынышына парламентте. Ал кандай жүйө? Кетти 30 секундда. Вакыт бүттү. Варианттар жазып кагазга бериңиздер. Сагын мырза. Кыска жооп, бул жерде ошол Казакстандыкына окшоп калбаш керек болгон. Бекер урду алдыңар деген сөз кетиш мүмкүн болгон да. Түшүнүктүү.
Калыч айым. Биздин жообуз дагы ошол жерде ачык эле талкуу жүргөн. Эми казактардыкы дагы көк, алардын дагы баягы желектин үстүндөгү белгиси биздин неме түндүккө окшош, күнгө окшош. Түшүнүктүү. Урматтуу алып баруучу, кыргыздардын тарыхында кызыл кыргыз деген сөз бар. Ошол сөздү да эске алышса керек. Түшүнүктүү. Версиялар? Биз ойлодук, балким биздин басып өткөн жолубуз кандай болду? Оны репрессия, мисалы үркүн ошол сыяктуу. Ал эми эгемендүүлүккө жетүүдө булардын тарыхый окуялардын ролу чоң, ошон үчүн бул эркиндиктин түсү катары бул кызыл түс же болбосо кандын түсүн алышкан болсо керек. Сорон, барбы пикир? Биз ошол Казакстандын гана желегине окшош болгондуктан кызыл түс тандаган деген чечимге келдик. Мен эми суроо жоопту айтайын. Ал жерде айттык, эки түс сунушталган. Көк түскө тигиндей жөө келтирген болсо, кызыл түскө бул СССРдин, мисалы үчүн СССРдин желеги дагы кызыл түстүү болгон. Бирок ошентсе да кызыл түс кароого коюлуп, натыйжада кызыл түс өтүп кетти. Буга, урматтуу билермандар, ошол кездеги парламенттин курамындагы депутаттардын басымдуу бөлүгү коммунисттер партиясына болгондугу үчүн кызыл түс көп колдоого алынган, урматтуу билермандар. Анткени коммунисттик партиянын түсү кызыл түс болгон. Ушул себептен кызыл түс жеңип чыгып кеткен, урматтуу билермандар. Эч ким жеңүүчү болбой калды. Ордон суроосунда. Үчүнчү раунд. Тариел Бердибаев, Ош шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Суроого кулак салабыз. Урматтуу билермандар, 1820-жылдарда окуя дейт. Ого! 19-кылымдын башындагы окуя дейт. Америка Кошмо Штаттарынын биринде каардуу, кайманаты бар ковбой жана жакшы деген кайманаты бар ковбойду өлтүрүү үчүн каардуу деген кайманаттуу ковбой жакшы деген кайманаттуу ковбойду өлтүрүү үчүн башка ковбойлорго буйрутма берет экен. Жакшы кайманаты бар ковбойду өлтүрүүгө эки ковбой өтө акырындык менен эhtiyаттанып, байкатпастан кирип келип, экинчи кабатка көтөрүлөт. Кандайдыр бир сценарий жөнүндө сөз кетип атат бул жердечи. Бирок алардын кирип келгенин байкап калган жакшы кайманаты бар ковбой тиги экөөнүн тең атып өлтүрөт экен. Эми сиздерге суроо. Жакшы ковбой алардын кирип келүүсүн эмнеден сезип калган? Кетти минута. Жарыя бергенде баарынан жарыя кеткен эмеспи? Ошондон көрүп калган эмес, билип. Аны жарыя кылып туруп Эки таш болгондон кийин ал жерде сезилет да, экинчи ташта. Ошо ковбойдун бут кийиминдеги шыңгыраган немен темирден. Экинчи ташты жалаң эме кылса керек. Жана өтүп Ошону тийип алышы мүмкүн да. же илешип калган бир жерге анан түшүп кетип бир нерсе. Ошону дагы башка эмне болушу Тепичке килем төшөттүрүп болду мүмкүн. Өлтүрүү кооптуу болуп атканда ошону билип анан ошондон улам даяр турган эмеспи? Ошон үчүн ошондон байкап атат. Келип токтогондо мисалы ат кишенеген болушу мүмкүн да, булар атта жүргөнгө Куш баккан эмеспи? За, попугай сыяктуу. негизи булардын кийиминде ошол Бут кийимине бут кийимине анан аттуу дагы болушу мүмкүн да. Кайсы бирине токтолуш керек? Байбат мырза. Кантип билип калды? Ал ковбойдун келгенде бишибизче бут кийиминен басканда шыңырагандан угуп калып байкап калган болуш керек. Кандай шыңгырак? Эми баягы ковбойлордун билесиз, мындай бутунун артында баягындай баллончик бар, жылдызчасы бар, шылдырак бар да. Ошонун үнүнөн угуп калган. Кирип келатканда. Жана короздун тегиндейби? Жооп тура. Ошол себептен билип калышкан. Жана тиги экөөнүн тең атып өлтүргөн, алар канчалык эптеттамасын, анын бутундагы, бут кийиминдеги ошол темирдин шыңгыраган үнүнөн булар кайра өздөрү өлүмгө дуушар болгон. Команда өзүнүн таблосуна бир упай ачты жана биз 4-чү раундга старт беребиз. 4-чү раунд.
Ерсултанды сөзгө тартайын. Ерсултан, биз үчүн, клуб үчүн сиз жаңы оюнчусуз. Алтымышев Ерсултан. Кантип бул командага кошулуп калдыңыз? Буга чейин бул команда боюнча негизи маалыматым бар болчу. Арген Шерматов ушул сыяктуу билермандарды көрүп жүргөм. Бул жака тарткан Мадина болду негизинен эле. Кел бизге деппи? Жок, ушул жака кызыгып көрбөйсүңбү депчи. Кызыгым бар болчу негизи. Ошол аркылуу аралашып кеттим. Биздин клубка кош келипсиз. Ийгилик каалайбыз. Убакыттын өтө тардыгын ушул оюнда билесиз да, Ерсултан мырза. Биз көп убакытты коротуп коебуз да. Бакыт Ташболотов Сузак районунан сиздерге каршы суроо берет. 1 минутада суроого жооп табыш чындыгында оңой эмес. Билермандардын өзгөчөлүгү башкалардан мына ушул жерде. Фото суроо жөнөтүптүр. Фото суроо. Сиздер көрүп турган бул велосипед 1932 жылы ойлоп табылган. Бул велосипедте дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Ал кандай мүмкүнчүлүк? Суда кеткенде лодка болот. Лодка болот. Башка да эмне болсун? Түшкөндөчү доставка кылганда. Же болбосо бир сүт сатканбы же суу. Түндө да жүргөн ал бул электр энергиясын иштеп чыгара албайбы бул ушул турушта балким электр энергиясын балким башка бир иш кылам десе, мисалы ошо суу же сүт ташыгысы келсе же жеткирем десе. Доставкада бирөө жакшы. Болгондо сырткарыдагы ошол ичине бир нерсе салып жеткирет. Анан астыңкы не болуп арткы дөңгөлөк жагында. Арканын дөңгөлөгүндө мындай пара сыяктуу бир нерсе бар экен да, азыр карасамчы. Жеткирип берүү. Суда да жүргөн. Жеткирип берүү. Жазуусу. Ичине тамакты ошо эли ошол нерсени Жол болсо бир нерсени аралаштырып бергендир. Суюктуу болушу мүмкүнбү? Ал болбой алат. Тегерек. Баймат мырза. Баймат. Лоткан жооп берет. Ким жооп берет? Ерсултан жооп берет. Ерсултан. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен келишип, бул велосипеддин арканкы дөңгөлөгүндөгү пара сыяктуу нерселерди көрүп, суда дагы колдонуусу керек деп ойлоп атабыз. Суда корабль же болбосо лодка сыяктуу сүзсө керек деп ойлойсуз. Эгерде ошондой боло турган болсок, кандайча ат коюшубуз мүмкүн бул велосипедке? Велосипед. Велолодка. Велосипед амфибия деп атасак болот. Жооп туура. Суда жүргөнгө дагы ыңгайлашкан велосипед бул. Бир көрүнүшүн көрсөтүп коеюн сиздерге. Менимче ошо эксперимент катары көрүшкөн, мына көрүп атасыздар. Суда жүргөнгө ыңгайлашкан велосипед. Үстү жагы ылдый түшөт. Атайын баягы эмеси менен, шаймандары менен жана бул кадимкидей суда дагы жүрүү мүмкүнчүлүгү болгон. Эки кесип команда телекөрүүчүлөр менен теңдешип алды. Бүгүн бул команда жогорку лига үчүн ат салышып жатат. 5-раунд. 5-раунд. Бешеналы мырза, эмне үчүн капитандыктан кеттиңиз? Эркин ойнойн дедиңизби же башка себептер барбы? Урматтуу алып баруучу, жөнөкөй бир оюнчу катарда ойноп, командада бир позицияда көрөм дедим. Негизи анан Баймат Калмаматов командабызга келип аткандан улуунун жашын сыйлап дагы капитан болуп отуруп бир аз көңүлгө туура келген жок. Жашында сыйладыңызбы? Ооба, жашында сыйлаган. Сизди Кудай сыйласын анда. Сый бул жакшы нерсе. Абдували Туйчиев Чүй облусунан сиздерге каршы суроо берет. 2004-жылдын жаз айларында Японияда 20-кылымга тиешелүү болгон эски гезиттердин көргөзмөсү болуп өтөт. Кызыгы бул көргөзмөнүн уюштуруучулары гезиттерди топтоодо түрдүү кыйынчылыктарга учурашкан. Анткени эски гезитти табуу кыйын. Япониялык китепканалар эч эле баарын электрондук түргө өткөрүп салышкан. Гезиттердин түп нускаларын колдонбой калышкан. Натыйжада уюштуруучулар эски гезиттерди чогултуу үчүн мына ушуларга кайрыла баштайт. Кимдир бирөөлөргө.
суроо. Алар кимдерге кайрыла баштады эски гезиттер топтоо үчүн? Саясатчыларга да керек болчу. Кайсы бир адамдын макаласы чыккан болсо, ошол макаланын авторлоруна кайрылган болот. Башка дагы ким болсо нерселер чоңуткан берген момуштарга эмеспи? Момуштарга. Басмаканаларчы? Басмаканаларга кайрылса архивинде сакталган болот. Архивинде сунерлерди көргөзмөлүк чоңундап адамдар коллекционер болот дейм, эме басмакана. Балким тарсыз болот. Дагы ким болушу башка? Ким газета Бул почтальондор эмес, почтальондор го. Алар да калып кеткен болушу мүмкүнбү? Почта бөлүмүндө калган болушу мүмкүн. Почтальондор деле негизи бирок басмаканалар эмесинде архивинде менимче бардыгы калат да. Магазин түзгөндөгү коллекционерлер бардыгы газета. Жок, коллекционерлер тура болушу мүмкүн. Коллекционерлер же тура эмес болуп калабы? Жакындагы кыйынчылык дегенди мени да карашат. Кыйналган экен чоңулткандачы. Баймат мырза. Мадина жооп берет. Биздин оюбузча бул гезиттерди чогултууда алар коллекционерлерге кайрылган болушу мүмкүн. Андан башка да бир вариант чыгып атат негизи. Басмаканалардын гезит басып чыгаргандардын архивине кайрылган болушу да мүмкүн, анткени архивде сакталат. Гезиттер Ошондо коллекционерлерге кайрылышкан. Гезит топтогон коллекционерлерге. Ооба. Жооп кабыл алынат. Көргөзмө болуп атат. 20-жылга тиешелүү болгон эски гезиттердин көргөзмөсү. Алар бардык жакты издеп көрүп атат да. Коллекционерлер кайрылышы бул табигый. Китепканаларды тытып жиберген. Дагы кимдер колдонушу мүмкүн эски гезит деген суроо пайда болду аларда. Кимдерде болушу мүмкүн? Ордодон версия угайын деп атам. Кимде кандай версия бар? Булар гербарий чогулткан адамдар болгон. Аларга ичиндеги нерсе маанилүү, ал эми газетанын чейин мааниге эмес. Тагыраагы монитордо мен бир вариантын силерге көрсөтүп коеюн. Гербарийлик менен алектенген мына урматтуу команда, мына караңыздар, ар кандай жалбырактарды, чөптөрдү, булар ушундай бир кургак баракка, гезиттерге жабыштырат. Силерге бир кайсы бир элементин көрсөтүп атам. Ушуларга чейин кайрылууга мажбур болушкан аларчы акырында келип туруп. Силерде болуш керек эски гезит дегенчи. Гербарийлерге кайрылган. Эсеп 3-2. Эсеп 3 көргөзмө. Бул эң уникалдуу нерсени көрсөтүш керек да, ал жерде урматтуу билермандар. Көргөзмөдөчү. Ошон үчүн булар ушул жактарга чейин кайрылышкан да. Сиздер айткан версияларды алар сөз түрү биринчи кезекте алар ошолорго барат. 6-чы раунд. Раунд. Азимбек Матраимов Москвадагы биздин мекендеши сиздерге каршы суроо берет. Куралга байланыштуу суроо. Мониторго көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар. 1973-74 жылдары ушундай куралдар чыга баштаган. Бирок мунун эң эле кызыгы жашы жете электер дагы колдоно алышкан. Урматтуу билермандар. Эмне болгон куралдар бул? Анда эгер алар да колдонсо, бул эмне? Oyuncu misалы зажигалкаларды колдогондор барбы? Балким бул жаш балдар да Жаш балдар да болот да, демек. Бул жомуна бир мындай. Жашы жетелектер дейт да. Жаш жетелектер бул эми 18 чыгар экен сөзү. Демек бул жаш балдар ойной турган эле оюнчуга окшойт. Ключтун жанына эле кош илип ала турган бирөөлүк сыяктуу эмес бул. Бул жок тагын бир нерсе чоңдойду. Башка да Андан башка өнөр кызматы бар. Oyunlar var. Башка кызмат үчүн турган эле эмес. Oyun талаалар үчүн, тир аткан жер үчүн, парктардагы эле жер үчүн. Атай өтө кооптуу эмес, бирок оюнчу. Ошо мындай аргында адам тартыш керек да бул жердечи. Бул жерде команда ойногондо бул жерде бөлүктөрдү 3 бөлүк ойногондо 3 команда ойногондо атам. Кызыл түстө эле жалаң кызыл эме. Учурдагы мисалы бул түстөр эмнени билдирген болушу мүмкүн?
желекке окшошторго байланыштуу бир мындай команда адамды өзүнө тартыш үчүн болушу керек бул жерде. Парктагы адамды тартыш үчүн, парктагы эле местолор үчүн болушу керек. парктагы тирлерби? Баймат мырза, ордодон жардам алсаңыздар да болот, бонус алсаңыздар да болот. Мүмкүнчүлүк бар азыр сиздерде. Бир упай калып атасыздар да. Кандай чечим келдиңиздер? Ордодон жардам алабыз. Урматтуу ордо, мындай чын дилиңерден 20 секунд аралыгында жардам бериңиздер. Бул эмне өзү? Кетти. Кытайда эмелер көйүп кеткен го 74-жылдар. Ошол окуяга байланыштуу маркер жаш балдар чыгарган учунан боек Ордо 20 секундда бүттү. Бейшен мырза жооп берет. Бейшени алды. Урматтуу алып баруучу, бул жерде ордонун берген жардамына таянып, ошол биз билген мектепте көбүрөөк колдонгон фломастер деген жоопко такталып атабыз. Анткени байкап турсак, бунун учунда бир мындай капкага сыяктуу чыга турган жери өзүнчө бир бөлүнүп тургансып көрүнүп турат. Ошол себептен ар бир түс өзүнүн ичиндеги түсүн көрсөтүп турат, сыртындагы түсү. Ошол себептен булар фломастер болгон. Жооп кабыл алынат. Окуучулар колдонгон дейсизби? Бул жашы жетелектер дегенде бул 18ге чейинки болсо баардыгы болушу мүмкүн. Ошондо ошол бир окуучулар да колдонот деген ойдо келдик. Түшүнүктүү. Жооп туура. Бул мектеп окуучулары колдонгон калем фломастерлер. Мына караңыздар, учун. Бул кадимки маркердин эмелери да. Ошолор колдонгон кадимкидей. Бирок бир көрүнүшүнөн бул өтө кооптуу көрүнүш, кадимкидей эле мылтык окшоп көрүнөт. 3-3 эсеп. Ордо команданы жакшы колдоду. Жакшы колдоп берди. Жана телекөрүүчүлөрдүн теңдеше алды. Оюн улантылат. 7-раунд. 7-раундга старт беребиз. Ботогөз Жакып кызы Таластан сизерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Мындан бир нече жыл мурда франциялык Ален Бригандын демилгеси менен 11 режиссерден турган топ жалпы аталыштагы бир нече тасмаларды тартышат. 11 режиссерден турган топ. Ал тасмалардын бири 669 секундага созулуп, анда гүл бакчасын жарыктандырууга кыйналган карыянын окуясы баяндалат. Ал сюжетте 669 секунда. Күндөрдүн биринде күтүүсүздөн эле бул карыянын көйгөйү чечилип калды. Гүл бакчасын жарыктандырууга кыйналган карыянын көйгөйү. Сиздерге суроо. Ал карыя кайсы шаарда жашагандыгын табыңыздар. Жогорудагы мисалдарга карап кетти минута. Францияда Парижде болушу мүмкүн бул жерде. Башка кайсы жерде? Кайсы сюжетте айтылып жана кайсы кино элекенде Францияда болсо. Бул Лондондо эмеспи анткени? Кыска метражный кино эме болуп калат экен. Франция 11 режиссер. Кыска метражный Париж эң сул шаарларында эми андан башка Францияда кайсы? Париждагы Эйфель мунарасында. Робинсон Крузоға кетти. Башка да кайсы шаар болушу мүмкүн? Осло бар. Кыска минутага 11 режиссер иште болот да. 68 болот. Эмне үчүн 11 режиссер да? Франция. Бир канча фильмдер тартып. Францияда канча шаар бар? Шаарларында Мисалы Гүл бакчасын жарыктандырууга кыйналган карыя. Парижде ошол эмеден Эйфель мунарасынан бир эмелерди алган эмес, гүлдөрдү алып келип ошол жерге отургузуп беришкен. Сюжеттин өзүн кайсы кинодо эч качан көргөн эмеспиз ба? Демек Гүлдү шаар деген бакына жок мына. Бир шаарлар. Баймат мырза. Бейшен мырза жооп берет. Урматтуу алып баруучу, биздин жолубуз
Бул Париж шаары. Эмне үчүн? Кантип чечилип калды проблемасы? Балким ошол адашпасам бул Эйфель мунарасын бузабыз деген бир учурлар болгон. Ошол Эйфель мунарасына гүлдөр ошол жака эвакуацияланып, ошондой келип коюлган болушу мүмкүн деген бир логикага токтолуп атам. Жооп кабыл алынат. Париж шаары. 669 секундага көңүл буруп көрдүңүзбү, Бешинал мырза? Бурган аракет кылдым. Канча мүнөт болот? 11 минута. Дагы? Дагы секундасы бар, чыгат. 11 минута 9 секунда. 11 минута 9 секунда болот. Эмне үчүн 11 режиссер деген маселе? Жана жалпы аталыш. Карыя Парижде эмес, Бешинал мырза. Ал Нью-Йоркто жашаган эле. Менимче Нурислам мырза толуктап коет окшойт. Нурислам мырза. Урматтуу алып бул жерде фрагменттерде 669 бул 11 минута 9 секунда, бул 11 сентябрь 2001 жылы АКШда Нью-Йорк шаарындагы Эгиздер мунарасы кулап түшкөн. Ага чейин анын гүлүн Эгиздер мунарасы тосуп турса, ал эми ал кулагандан кийин анын гүлү жакшы өсүп баштаган. Бул Нью-Йорк шаары болчу, жок. Мына ушундай долбоор болчу, урматтуу билермандар. 4-чү эсеп 4-3. Теге каршы команда бул суроону туура таба албай калды. 11 режиссер 669 деген сиздерге өтө жакшы ирмек болуп берди эле. Отогөз Жаккызды куттуктайбыз. Талаш шаарынан телегөрчүлөргө 1 упай алып келди. Жана жалпы эсепте азырынча телегөрчүлөр дагы 1 упай алдыга чыгып кетти бул жерде. Бул Нью-Йорк сиздерге бир талкууда болду вариант катары, Баймат. Европадан нары чыкпадыңыздар, Европадан бир аз нары чыгып көрүш керек. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Семете мырза, Сагын мырза экөөңүздөр жаныша турасыздар. Магистр катары оюнга бир мына 7 раунд аяктап калды. Кыскача бир баа берип кетсеңиздер, команда кандай оюн көрсөтүп жатат? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу, биз оюнга көп болуп атабыз. Команда менен телекөрүүчүлөр мындай куушуу эле бара жатышат. Бири өтүп кетет, бири команда өтүп кетет дегендей. Ушул темпте кетсе, менимче команда жеңсе керек. Команда жакшы мындай даярдыкта келгендигин мен байкадым. Мында жандуу талкууну дагы сунуштаймын. Гулиза Шамырзаева. Суроо көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар, телегөрчү сиздерге карикатуралык жанрдагы бир фото суроону жөнөткөн. Мониторго көңүл бурасыздар. Караңыздар. Сиздер көрүп турган бул карикатурада 3 баштуу итти жетелеп алган бир адамды көрүп турасыздар. 3 баштуу ит. Логика ала турган болсок, 3 баштуу ит болушу мүмкүн эмес. Жакшылап караңыздар, ал иттердин дейбизби же иттин моюнда бир белги илинип турат, аны биз бекитип койдук. Цербер деген сөз грек мифологиясында 3 баштуу иттин аталышын түшүндүрөт. Бул жерде тиги таң калып, бул Церберби деп мындай суроо берип атат да. Урматтуу билермандар. Сиздер ошол иттердин моюнда бекитилген белги кандай белги болушу мүмкүндүгүн табышыңыздар керек. Ит 3 баштуу болуп атат. Кетти минута. Адидастын белгиси турат. Кийиминде спортчуда обычный бир жеңил атлетика менен бар. Обычный эме кылышат го, эртең менен чуркаганы чыкканда мисалы иттердин ээрчитип алышат го. Анан обычный коңур болуш керек. Ошонун 3 сызыгын түшүндүргөн 3 баштуу же Церберден сураса эмне деп жооп берип атат да. Кадамын эсептей турган прибор болушу мүмкүнбү? Жок, анын 3 баштуу ит деп айтып атпайбы, котормосун же башка. Бирок спортсмендей көрүнүп турат да, спорт кийиминде. Башы спортко байланыштуу 3 баштуу эмне бар? 3 багытка кеткен жол болсом. Эме кылат. Кадам эсептеген сааттар же приборлор болот го. Моюнда менимче ошонусу бар да. Бул ошондо иттин же болбосо тиги адамдын кадамын эсептегенди.
Адидастын бир рекламасы болушу деле мүмкүн, эмичи? Жок, муналарга мануэлден сүрөткөлөчү. Сербер оны күлүп атат онун эмечи? Жок, деген сыяктуу. Мунун эмоциясына караганда эмне көмөк автоунаа эмеси болгон го дейм. Бардыгы бир жерден чыгат, бирөө үч жакка кетет. Бирөө сууга, бирөө абага Мерседестен. Ошол вариант мага жагат дейм. Баймат мырза. Үнөмдөргө минуттан алабыз. Үнөмдөлгөнбү же мен тарабынан бериле турган бонус? Сиз тарабынан бериле турган минуттан алабыз. Үнөмдөп калсаңыздар жакшы болот эле го. Кетти бонус. Бул жерде сен автоунаалыгы дейм, бул 3 баш ошону билдирип атат окшойт. Башка дагы эмне болушу мүмкүн башка? 3 адам биригип, мисалы, ал менен Адидасты кандай байланыштырсак болот да? Кандай? Бул Адидас бизди чалгытпай атабы азыр? Башка Адидаска тиешеси жок болуш дейм аны. Башка эмне болушу мүмкүн? 3 баш эмоциясына караганда. Жок, бул сербер эмес, же эмне деп жооп берген болушу мүмкүн. Мисалы, иттин могул жерде тилдерине балким кулактарына бир майын берсек дагы бир эме болуп кетпейби бул жерде? негизи иттин мойнуна эмнелер илинет? Алардын аттары илинет мисалы. Жок, дагы шарфта бар экен. Бул жерде бир компаниянын эле бир эме жарнамасы болушу мүмкүн, күлкүлүү жарнамасы. Буттардын мойнуна негизи аттарын жазып коюшат. Бул жерде же башка нерсе чыгарган деп сербер берсе жок Адидас деп коет. Андан атын эле жазып койгонда мен iPhone. Буттардын мойнуна негизинен ошончот го. Баймат мырза. Жакшы эмес бир белги да ушучу. Жакшы эмес белги. Мага жакпай атат. Мен бул жагын көрүп турам да азыр. Ким жооп берет Баймат? Ерсултан жооп берет. Ерсултан. Өмүрүңүздө көрдүңүзбү 3 баштуу итти? Жок, көргөн эмес. Болуп калышы мүмкүн экен бирок. Кандай учурда болуп калышы мүмкүн? Ошо белгиден билебиз биз. Кандай белги болушу мүмкүн, Ерсултан? Урматтуу алып баруучу, бул жерде бизде көп талкуу болду, көп версиялар чыкты. Бул жерде биз бул бир машинанын маркасы же болбосо ушу бир убакта ошол компания суда жүрүүчү, абада жүрүүчү, кадимки эле темир тулпар ошол сыяктуу бир 3 багыттан нерсени чыгарган деп ойлодум. Ошол компаниянын эмблемасы да болушу мүмкүн. Сөзгө карай турганбызбы, сиз Мерседестин эмблемасын назарда тутуп атасыз. Сууда, абада, жерде дегендей да? Билбейм дагы. Ушундайбы? Ерсултан. Ооба. Түшүнүктүү. Демек, бул жерде Mercedes Benz'тин эмблемасы бар деп ойлойсуз. Жооп кабыл алынат. Mercedes'тин эмблемасы мага жагат, мисалы үчүн. Нурислан, сизге да жагат, эмблема? Жагат, Жагат да. Марстан келгендер Мерсте келип атса. Айтмакчы, мен ушул учурдан пайдаланып айта кетейин. Мына жакында болуп өткөн Жалал Абад интеллектуал клубу уюштурган интеллектуалдык таймашта ушу Билерман Ордо клубунун менимче 3 командасы тең эң алдыңкы орундарды алып келди. Ал команда ушу Нурислан жетектеген Марстан келгендин командасы эң баш байге болгон Mercedes-Benz автоунаасын утуп келишти. Андан кийин экинчи орунду Сагынбек Маманов жетектеген Спартак командасы жана Эсперанто командасы. Менимче 3-чү орун 20 миң, 30 миң сом жана Mercedes-Benz унаасыны биздин клубтун балдары өздөрүнө ыйгарып алышты. Куттуктаймын. Дагы бир куттуктаймын. Эми бул жерде эмнен эмблемасы болушу мүмкүн? Генетикалык маселе, урматтуу билермандар. Генетикалык маселе. Кандай учурда генетика бузулат? Иттин ордунда бир уйду алып көрөлүк, же бир башканы алып көрөлү. Генетика кандай учурда бузулат десе, радиациялык нур күчөп кеткен учурда генетика бузулат. Оорукчан болуп төрөшү, 1 баш музоо, 2 баш музоо, 3 баш музоо деп көрүп калып атабыз. Бул радиациялык толкундун көп болгон жеринде. Демек, булардын мойнунда, урматтуу билермандар, радиациялык белги, эмблема бар эле. Мына бериле турган ой карикатурада мына ушул 3 баштуу иттин жаралысына радиациянын чоң бир толкуну бар жер, ушундай бир абал назарга тутулуп жаткан эле. Кээге калышы бул раунд билермандар үчүн дагы ийгиликсиз болуп калды. Жана суроосу Гүлзир Шамырзаны куттуктайбыз. 5-3 эсеп, 5-3.
клубда менимче ордодо кээ бирлерден туура жооп бар экенин мен байкадым. 9 раунд. 9 раунд. Актив дизайн. Сіздерге каршы суроо берет биздин өнөктөшүбүз. Актив дизайндан суроо. Урматтуу билермандар. Түштүк Кореянын ички дүң продукциясынын 17% мына ушул компаниянын үлүшүнө туура келет экен. Караңыздар, өтө чоң көрсөткүч. Түштүк Кореядагы кайсыл компания ички дүң продукциянын 17%-ын камсыздап берет. Минута кетти. 17%-ында да бул. Бул жерде чоң суммада машина чыгарган автозаводдор бар. Башка мисалы эң чоң мемлекетке чыккан ички дүң Samsung бар, мисалы бирок анан дагы кайсы компаниясы да кайсы башка машина маркалары да жетип. Бул жерде Samsung деле болбойбу анда? Мисалы Samsung же машина автоунаа эле болушу мүмкүн бул. Кайсы компания бул жерде компанияны атын түшүрүп атат да. Кимдин машинасы болот да, башка кайсы машина Кореядан чыгат да. Бул жерде башка дүң продукциясы 17% ошону эки ошону чоң эле машина, то есть чоң компаниялар гана түзүп атат да, башка майдалар алар мүмкүн эмес. Менче Samsung келген чыккан. Анын телевизор бар, телефон бар, аял. Көп болгон үчүн дагы менимче анын салымы чоң болушу мүмкүн деп ойлойм да. Же машина ошончо чоң. Байбат мырза, ким жооп берет? Мадина. Мадина Раева. Кайсыл компания? Кореян компанияларынан эң эле таанымал болгону биздин ойубузча Samsung компаниясы болушу мүмкүн. Samsung компаниясынын ошол мамлекетке кирешеси ушунчалык көп пайызын камсыз кылган болушу мүмкүн. Samsung. Бизде көбүнчө Samsung телефондорун бар. Сиз өзүңүз кайсы марканы колдоносуз? Samsung. Анда жооп туура, Samsung. Samsung компаниясы 17%-ын түзөт экен Түштүк Кореянын ички дүң продукциясы. Эсеп 4-5 дагы деле билермандар аркада 1 упай. 9-чу эмес 10-чу раундга старт беребиз. 10-чу раунд. Командада абал кандай десем, кооптуураак абал. Анткени телекөрүүчүлөр 5 упайын камсыздап турат. Жасмина Сыдыгалиева сиздерге каршы суроо берет. Жасминадан кандай суроо болушу мүмкүн бүгүн? Команданы же нары же бери кылабы бул суроо? Көрөбүз азыр. Урматтуу билермандар, алардын өтө тажрыйбалуулары ушунчалык тез кыймылдашкандыктан кээде байкоого да үлгүрбөй калган учурлар көп алардын кыймыл аракетин дейт. Себеби алар чагылгандай ылдамдык менен тез иштешет. Алардын тажрыйбага ээ болгон ар бир мүнөтүнө 120-150 ар бир мүнөтүнө. Ал эми секундасына 2 же 2,5 сокку берүүгө үлгүрүшөт. Секундасына. Урматтуу билермандар. Спорттун кайсы түрү жөнүндө сөз кетип атат? Кетти минута. Өтө тез эме. Башка дагы эме болушу мүмкүн. Жок, секундасына 2,5 сокку дейт. Да, эме болушу мүмкүн. Кайсы Бильярд жок, бильярд алар сокку бергенде. Жеңил атлетика чурка секундасына 2,5 кадам балким жетишет да. Жок, бирок минутасына 1 сокку дегенде соккунун дагы жок, сокку дегенде кол менен гана берилген сокку деген суроо болот да. Башка эмне болушу мүмкүн?
бокс эле болушу бокс эле болушу брюссельдикин эч ким эсептей алган эмес да мисалы секунд кайыктагыларчы сузагы секундасынан ушунча жолу калакты сууга сокуп велосипедтики жок бул теннис окшойт футбол бул же Баймат мырза ким жооп берет? Баймат Бейшен жооп берет. Бейшенал Иманалиев же 5-5 же 6-4 болуп калышы мүмкүн сиздин жообуңуздан кийин. Урматтуу алып барчу, биздин жообубуз азыр бир нече варианттар чыгып атат бул жерден, бирок бирине токтолсок бокс деп ойлоп атабыз. Бокс. Анткени буга чейин бокс тарыхында көп адамдар бар. Мисалы дейли. Ошол ударын соккусун эсептей албай тез сокку берген адамдар калган. Демек сиз бокс деп ойлойсуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Так, кайсы варианттар айтылды бокстан сырткары? Мен теннис уктум. Теннис, карате, спорт тууру айтылды. Стол теннис айтылды. Велоспорт айтылды бул жерде. Баймат, сиз өзүңүз ынанып турасыз бокска? Ички дүйнөңүздө? Ынанып турам. Канча пайыз? 99%. 99%? 1% эмне болушу мүмкүн? 1% теннис болуп калышы мүмкүн. Теннистин кийин топтун ылдамдыгы кеткеничи. Тилекке каршы 1% теннис болчу. Туура жооп, урматтуу команда. Эң тажрыйбалуулары дедим мен. Булардын кыймыл аракетин байкоого мүмкүн эмес. Өтө тез ойнойт, колдору кыймылдап тим эле үзүлүп кетет эт колдоручу. Секундасына 2,5 сокку берген үлгүрөт буларчы. Урматтуу билермандар. Мен теннис деп айтабы дедим эле бешин алынча. 6-4. Урматтуу команда, урматтуу билермандар, 6-4 эсебинде. Аттиң. Тилекке каршы Баймат Калмаматовдун командасы тилекке каршы жеңилип калды. Жогорку лигага чыга алган жок команда. Өтө жакшы ойноду, динамика сонун, сөз жок, аракеттер өтө жакшы. Бирок ушул акыркы раундда мен ушу теннис деп айтса керек деп аткам, анткени теннис көбүрөөк айтылып аткан вариант катары. Макул эми, бул эми оюн, трагедия эмес, оюн, бирок бир жакшы мүмкүнчүлүк колдон чыгып кетти Баймат мырза. Болду эми. Команданын оюнуна кандай баа бересиз? Жана бүгүнкү оюнда кайсы билерманды бир активдүүрөөк дейбиз? Урматтуу алып баруучу, негизи оюн жакшы болду. Болушунча аракет кылды билермандар. Бирок командада дагы мында 100% бардык мүчөлөр катышканда жакшы болмок. Бул жерде белгилүү бир 3-4 билермандар гана аракет кылышты. Албетте командадан издениш керек. Ал эми капитан боюнча келе турган болсок, аракет кылды. Албетте бирок кыйын нерсе капитан болуш. Буга чейинки капитан дагы аракет кылды, оюнчу болуп. Анан айта турган нерсе, Азамат бул команда алыстан келсе да ойноп атат. Урматтуу алып баруучу, командада бул жерде Мадина карындашыбыз жакшы аракет кылды. Бейшеналы, бирок биздин команда бул жагын кошулса дагы аракет кылды. Эрсултан, бул мырза 2-3 вариантты ошол эле катарда өзүнүн мындай интисалык жакшы мүнөзү менен тапкан аракет кылды. Ошондуктан көбүрөөк биз мыкты билерман деп, мыкты же болбосо активдүү катышуучу деп Эрсултанды көрсөтөбүз. Эрсултанга бул аванс болсун. Бүгүнкү оюн аванс болсун, Урматтуу алып баруучу, дагы кошумчалап кетейли, Өткөнкү сыйлык боюнча. Кошумчалап кетиңиз, анткени айрым бир телекөрүүчүлөр, көрөрмандар ушул Ихсан курулуш компаниясынын сертификатын команда кимге берди деп кызыгып сурады да, анткени биз айтып койдук элек. Урматтуу алып баруучу, мына буга чейин мындай бул сыйлык тапшырылган. Тагыраагы Ихсан компаниясына чоң рахмат. Буга чейинки оюнда айрыкча билермандарды бизди колдоп келишти. Өткөнгү оюнубузда дагы 100 000 сом сертификат, ошол эле катарда 15 000 сом акчалай сыйлык тапшырган. Аны биз командабызга толук келишип, ар бирине бөлүп бергенбиз. Ал эми ошодон кийин команда биз келишип, бул аманатты Ихсандан аракет кылсын, мыкты дагы келечекте командабызга салым койсун деп бардыгыбыз ошол аманатты биз ушул Темирлан деген Мамасалиевден команда мүчөбүз бар. Ушул 100 000 сом сертификатты буюрса тапшырсын
тапшырганбыз. Ийгилик болсун деп, албетте бул аманат, команданын да аманаты бар Темирланга. Ошол жерде да гана бул сөздөр айтылган. Биз ушу X-сандан аманатын жеткиргенбиз. Кандай болбосун ушул сертификат мына турат. Буюрса болгону бүгүн кичине иштер болуп жооп сурады Темирлан мырза. Келсе жакшы болмок. Буюрса ушундай ийгиликтерди ар бир биздин команданын мүчөлөрү, керек болсо ар бир ушу клуб мүчөлөрү жарасын. Ийгилик. Рахмат. Бүгүнкү оюнда биз дагы ушул Сагын мырза белгилеген Ерсулан да. Ерсултан мырзаны мыкты деп таптык. Ал эми суроолорго келсек, бул суроолор мен бүгүн бир өзгөчө тандоо кылайын деп атам. Ар жолу эле ушул телекөрүүчүлөр тандай беребиз. Бирок бул оюнда мага сиз ордоо үчүн берген сурооңуз аябай жакты. Коммунисттер жөнүндөгү суроо. Кыргыз мамлекеттик туусун жөнүндөгү. Кыргыз мамлекеттик туусу жөнүндөгү суроо. Демек бул сиздин сурооңуз болсо керек эле, же Инстаграмдан алынганбы? Жок, бул редакциянын биздин суроо. Редакциянын суроосу. Анда сиз мыкты болдуңуз. Биз ушул Кыргыз Республикасынын туу күнүнө байланыштуу да ушул суроолорду койдук элек. Баймат мырзанын өзүнө кыскача сөз берели. Баймат мырза эми биринчи жолу капитан болуп атасыз. Бул оюн деген оюн экен. Биз жакшы даярдап келдик эле, бирок тилекке каршы утуп калдык. Кийинкиде жакшы даярдык менен келип утабыз деген ойдобуз. Демек биздин өнөктөштөрүбүз Барболдон, Йома бургерден, Аура Люкстон белектер тапшырып коелу. Кабыл алып коюңуздар. Легенда Век окуу борборунан 50% арзандатуу. Баймат мырза, кайсы бир мүчө барса, мынакей команданын мүчөсү барса 50% арзандатуу катары мына ушул сертификат тапшырылып атат. Аура Люкстан акысыз ден соолук чыңдоо үчүн сертификат, Йома бургерден акысыз тамактануу командага жана Барболдон шериндиктер. Чоң рахмат. Бардык телекөрүүчүлөргө рахмат айтабыз. Сиздерден суроолорду күтүп калабыз. Техникалык топко каршы билдиребиз. Билеги күчтүү бирди, билими күчтүү миңди жагат. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.